Кадамжайдагы дыйкандар чакан аянттан малинанын түшүмүн терип, жеринен соода кылышууда. Биринчи терим жеңил жана мол болгондуктан килограммы 35 сомдон сатылууда. Мында жергиликтүүлөр 10 сотук аянттан 150 миң сомго чейин киреше табышууда. Хальмион айыл өкмөтүндө бакчылыкты малинага алмаштырган 500гө жакын дыйкан бар. Алар аз дегенде 10 сотук аянтка жемиштин бул түрүн эгип 150 миң сомдой киреше табышат. Ошондой эле айыл өкмөттө жалпы 100 гектардай малина аянты бар. Азыр негизинен чоң 3 айылыбыз өзүндөгү 30% калк. 3 айылдын 30% жер участкалары огородуга мурдагы алма, өрүк, жүзүмдөрүнү көчүрүп таштап, малина эгишип, азыр болжолдуу түрдө 100 гектардын төгөрөгүндө малина болду биздин территорияда. Анан бул малинаны бир жылда 3 жолу терим болот экен дагы, 3 жолу бир жылда 3 жолу киреше табышат.